башка немеден чыксак утуп коем мен аны оңой элечи. Марсель секирип кетти достор. Ким алдында маган Марсель сени айырат деп. Мындай задный бербейм мен андай. Хоть кулачкадан делечи. Өйткөнү ол таяк жейтин билди, кулачкадан оган вообще шанс жок. Ой, урушка чууга даярсызбы? Конечно, майда ушам. Приглашается Еркебулан. В любое время Марсель Нурланбекулов. Мага вызов ташташып, давай чык, ошо Өзбекстандан, Казакстандан давай чык дедик, бирок колум айткандан кийин ошолорду көрөбүз да, жок болобу деп. Шок болуп күндө урушчумун, бирок айылда элечи. Эгер айтпасаң, жумуштан кетесиң дейт. Ошентип жумуштан кетип калгам. Жана кызды айтпай. 4-5 миллионду куюп, просто так воздухка кетти да. Менет, канча жыл, 7-8 жылдык менет. Не кылабыз, колубуздан эчтеке келбейт экен. Үй ушундай болду, көрөбүз, так, кичинеге жазгам да. Үйдөгүлөр тапкан кыз ойлойм. Кыргыз болуп туулдум, кыргыз болуп өлөм. Из Кыргызстана встречайте Марсель. В любое время Нурланбекулов. Дүйнөнүн байлыгын берсем, башка флаг көтөрбөйм да мен, гарантиячы. Любительскийде чогулуп жүргөм дейт мен. Арыбаңыздар, урматтуу Сокол медианын катталуучулары, бүгүнкү менин каарманым ММА мушкери Марсель Нурланбекулов болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Марсель мырза, жакында эле сиздин бир видеоңуз интернетке тарады. Өзүм 8 жылдан бери салып жүргөн үйүмдү ошол бузууга туура келип жатат деп. Ошол боюнча айтып атсаңыз. Мен өзүм 2016-жылы Москвага кеткем. Өзүм Жалал Абад областынын Базаркоргон районунан болом. Ошо өзүм туулуп өскөн жерге үй салгам, Базаркоргон районуна. Азыркы учурда Базаркоргон шаар болуп калган да. Үй салгам, үйдү почти 8-9 жылдан бери акча чогултуп эми үй салыш оңой эмес го. 2 этаж кылып үй салгам. Анан 2021ден бери стройго жүрөт да, 21-22ден бери стройго жүрөт. Почти канча 4-5 жылдан бери стройго жүрүп атат. Быйыл снос деп жазып кетишиптир. Билбейм, неге бу малга чейин неге келген эмес деген суроо болуп атат да. Бу малга чейин неге снос деп жазып кеткен эмес. Анан эми келди снос. Эми билбейм, не кылышты деле билбейм. Ошол үйүңүздү 2 кабат кылып салыптырсыз, анан баштан аяк деги канча акча кетти? Почти 5-6 миллион кетти да. Неге дегенде мен үйдү подвал менен салгам. Өзүм жашайм деген үйүм болчу, мен ата-энем айылда турат, тоодо. Өзүмө салган үйүм болчу. Ошол себептен жакшы, полный качествосы мындай өзүмө ылайык кылып салгам да. Короче, полный кымбат немелерден, материалдардан. Ошол жериңиз тууралуу айтсаңыз, аны сатып алдыңыз беле же бул мурас катары өзүңүздүн туугандарыңыздан келген жер беле? Жок, жерди сатып алганбыз. Бирөөдөн сатып алганбыз. Архитектор ал айтат, бизге саткан адам айтат, архитекторлор ушундай чызып берген, ушундай үй салыш керек. Биз ошентип салганбыз. И барып документтерине барсак айткан, судан менин үйүм 70 метр алыста. Суга чейин 50 метрге чейинкилер красный зона деп айтылган экен ошол моментте. Деп тур биз специально 20 метр, атайын 20 метр калтырып салганбыз, 70 метр кылып. Быйылкы жылдын закону 100 метр деп келишиптир, 100 метрге менин үйүм илешип калыптыр. Мен өзүм спорттон башка эчтеке кылбайм азырчы. Өзүңөр деле көрүп атсаңар керек. Спорт кылам, башка эчтеке кылбайм. Тренировка Казакстан, Россия, көптөгөн мамлекеттерде урушам мен өзүм. Кыргызстанда урушкан эмесмин. Ошол себептен башка мамлекеттерде урушам. Өзүм Россияда жашайм, мигрант болуп эмгектенем ошол жакта. Азыркы учурда ошо снос болгондун айынан келип атабыз да үйгөчү. Айла жок, ошону бүтүрүп, эми мен ойлойм, жакшы жагына чечип берет деп биздин өйдө жактагы агаларыбыз, биздин урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, генерал Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич көрүп калса жакшы жагына чечип берет деген үмүттөмүн. Спорттон башка эчтеке кылбайм. Кыргызстандын желегин көтөрүп жүрөбүз. Көптөгөн жерлерге чыккан мен. 15 миңдик ареналарда ушу үйдү бүтүрүп, үйлөнүп, Америкага кетейин деген пландар бар эле. Жакшы Америкада урушуп келем депчи. Ошо азыркы учурда снос менен ызычы болтам, башка эчтеке болбой атат сностон башка. Айтып өтпөдүңүзбү, 8-9 жылдан бери ошо эмгектенип, ар бир тыйын өзүм чогултуп курган үйүм болчу депчи. Анан алгач ушу үйдү бузуш керек деген жазууну көргөндөн кийин кандай сезимде болдуңуз? Жок, мага мен өзүмө койсо уже мындай ден соолук болсо бул үйдөн 10 курам да, ачык айтканда. Просто ата-энем кыжалат болуп атат, апам менен атам кыжалат болуп, үй конечно бир
даже бир навес курганга канча убакыт кетет чынбы? Бир навес курайын десе почти бир 500 миң акча керек. Конечно, эки этаж үй болуп атса жалко да. Просто жалко да. Эгер мен бизнесмен болуп же бизнесмендин баласы болуп же атам бай болгондо мен үйдү надо быть өзүм бузуп салат элем барчы. Мен ойлойм, хотя бы мага 2 комната квартира берсе деле мен бузуп салам азыркы учурда делечи. Эми закон бардыгыбызга бирдей иштейт. Ошол себептен менин ишими жакшы жака чечип берсе жакшы болот. Деги эле айтып атсаңыз өзүңүздүн аты эмеңиз тууралуу канча бир туугансыз? Өзүм 5 бир тууганмын. Менден чоң эжем бар. Эжем Новосибирде турат, мигрант болуп иштейт. Алар ошол жактан үй алып, ошол жака жайгашып калышкан. Андан кийинки балдардан эң улуусу менмин. Азыркы учурда ошо мындайча айтканда баардык нерсени кылып аткан менмин да. Бир жагынан спорт, бир жагынан семья, бир жагынан стройка, короче. Азыркы учурда өзүмдөн колумду сындырып алгам. Бойго түшүм керек эле 8-чи немеде, кулачкадан. Эрке булан токтор менен, э? Эрке булан токтор менен ошондон алдым, колумду сындырып алдым. Ошонун айынан өзүмдөн уруша албай калдым. Ошо 2025 жото кыйын күндөр болду бизгечи. Ошол эрке булан токтор менен сиздердин урушуңуздар тууралуу бир аз суроо бергим келип турат. Деги эле сиздер публика мындай баары бир көрүүчүлөрдү өзүңүздөргө тартышыңыздар керек болот айрым учурларда. Анан жашоодо дагы бири бириңиздерге ушундай бир каршылаш катары көз караштасыздарбы же жашоодо жакшы эле мамиледесиздерби? Жок, жашоодо экөөбүздө мамиле жок, мындай ачык айтканда. Эми спортто болчу. Мисалы комментарийлерди жанагындай группалар киргизип атат. Кыргызстан, Казакстан антип өтө резонанс кылыштын кереги жок. Неге дегенде ал жерде бизден профессиональный, бизден күчтүү ММА спортунун, бокстун легендалары бар, мындайча айтканда, ачык айтканда. Еще биз ал жерде главный бойдо ушпайт элек. Негедир бизди реклама кылып туруп алышты. Мисалы, мен бардык эле бойдо лигалар көбүнчө мени реклама кылып турушат да. Мындай мени көбүрөөк салып. Неге дегенде кыргыз элим бар, жакшы колдойт, ошол себептен бизди жакшы алдыга алып чыгышат. Эрке булан токтордун акыркы өткөргөн боюн көрдүңүзбү? Акыркы өткөргөн. Көрдүм. Камил карате менен урушtu, жагын сындырып алды. Бирок мен бул правилада урушсам, мен гарантия айтам, биринчи раундтан чыгарбайм. Өзү деле билет, лигалар деле билет. Эгер бизде Кыргызстанда ушундай чоң лигалар болгондо биз чакырат элек наоборот. Азыр бизде андай лигалар жок, андай возможность жок. Казакстандын спорту ММАсы, кулачкасы, боксу кичине алдыныраак. Ошол себептен биз барышыбыз керек болот ал жака. Неге дегенде бизде андай чоң лигалар жок. Бизде профессиональный лига ачылган, бирок ал эрке буланга жакшы акча бере албайт. Ал эрке булан аз акчага чыкпайт. Ошол себептен Казакстанда бою Казакстанда болот, либо Россияда болот. Баягы сиз Кыргызстандан эрке булан токтор, Казакстандан мушкер катары таанымал болуп жүрөт. Анан баягы комментарийлерди окусак, көп жазып атат да, Марсель болгондо Марсель да ошентип жагын сындырып салмак деген сыяктуучу. Эрке булан токтордун сизге жаккан бир ошол мушташтагы ыкмасы. Жок, мисалы азыр мен айттым, ММАдан чыксак, мен эрке буланга грамм шанс бербейм. Лигалар деле билет, полный билет. Ошол себептен мени кулачкага салышат да. Кулачка либо бокс. Эки эле немеме урушам мен. Неге дегенде мен базам күрөш и грэплер. Мен грэплермин. Өзүм мастер спорт грэплингмин. Ошол себептен бизди кулачкага либо бокска салышат. Неге дегенде мен аны биринчи раунд утуп коем да. Эгер ММАдан же башка немеден чыксак, утуп коем мен аны оңой элечи. Анан комментарийде жазгандар, Камил вообще башка боец, мен башка боецмин да. Мисалы, Камил карате Тажикстандан, Адылхан Өзбекстандан, эрке булан Казакстандан, мен Кыргызстандан. Ошол себептен мисалы, неге дегенде аларда медиа көп да. Конечно, Казакстанда эл көп, Өзбекстандын эли көп, мындай адамдын саны көп. Ошол себептен аларда просмотр көп болушу мүмкүн. Бирок бизде 7 миллион болгонубуз менен, бирок менде деле алардан калышпайт да. Мисалы, аларды бир YouTube'дан бир 2 миллион көрсө, мени деле 2,5 миллионго чейин адамдар көрөт. Мисалы, ошо Октагон лига киргизгенде деле уже топ 1, топ 2лерде менин бойлорум турат да, негизичи. Ошолар менен теңме-тең эле турат. Неге дегенде Казакстан, Өзбекстан, Россия көп колдойт мени. Ошондой эле кыргыз элим главный, эң биринчи очередде кыргыз элим көп колдойт. Ошол себептен го деп ойлойм да, интересный да, мисалы. Бирок Камил менен эрке буландын бою мындай бой болбойт да биздикичи. Неге дегенде Камил деген коркуп урушту, аркага качып урушту, мен только алдыга кетем. Мындай задный бербейм мен андай. Хоть кулачкадан делечи. Ал эми алдыңкы убакытта сиздин жаракаттын солу менен айыкса эрке булан токтор менен кайрадан ошол
урушка чыгууга даярсызбы? Конечно, уже апрелге планировать этип атышат, бирок апрелге восстановление жакшы болбой калды меники. Колум даяр болду элек да. Ошого апрелге грэпплинг өткөзөм дагы, андан кийин майда ушам. Майда бирок эрке булан менен ушамбы дейм да, точночу. Неге дегенде, бирок билбейм. Мен азыр колум сынып калганга эле азыр мага вызов ташташып, давай чык, ошо Өзбекстандан, Казакстандан давай чык деп атат, бирок колум айткандан кийин ошолорду көрөбүз да, жок болобу. Таштайбы же чыгабы же чыкпайбы, ошо эрке булан деле көрөбүз. Колум айксын. ММА'да акчалар $1 миллион айтылат. Негизи ушул ММА тарапта акча көппү? ММА тарапта эми айтылганда кому как-то ар кимге ар кандай берилет, бирок эми Америкага барыш керек, ал $1 миллион үчүн Америкага барыш керек. А так бул жакта мындай, Кудайга шүгүр, жетет да. Азыр сиз айтып атпайсызбы, ошол спорт менен эле алектенип жүрөм депчи. Ошо ММАга киргенден кийин канча акча таптыңыз? ММАга киргенден кийин уже эми таап баштадым. Буга чейин көп акча тапкан эмесмин. Эми таап баштадым. Көпчүлүгү сизди көргөндө баягы байдын баласы. Байдын баласы деп ойлойм. Жок, эгер мен байдын баласы болсом, зачем мага спортко келип, мен мисалы азыр үй курам деп, колум 2 жеринен операция болду, тиземден операция болгом, бутуман операция болгом. Эгер мен байдын баласы болгондо, мен башкача жол менен карамакмын да менчи. Спортко мисалы башкача жол менен карап, еще СНГда эмес, мен Америкада урушмакмын. Эгер байдын баласы болгондо. Мен ошо тириликтин айынан бул жакта калып атам да, көбүнчөчү. СНГда урушсам, көбүнчө Россия, Казакстан, көбүнчө бул жакта урушуп калдым. Эгер мен байдын баласы болгондо, либо мен мага жанагындай үйүм бар болуп, условиям болгондо, мен давно Америкага кетип, может уже Америкада чемпион болот турмун эле, билбейм да. Ошол жака кетмекмин. Ошол себептен байдын баласы деп мындай, бирок көп эл билет да менчи. Нөлдөн баштап көрүп аткандар билет мен кандай көтөрүлүп атам, кандай жумуштарды иштеген полный билишет да. Ошол себептен байдын баласы эмесмин. Байдын баласы болгондо, үйүм снос болгондо мен өзүм барып бузуп берет элем. Жокчулук мындай, жоктун айынан мен ошентип неметип атам да. Айла жок, кайрылуу. Айла жок, кайрылуу жасап атам. А так байдын баласы деп ойлоштун кереги жок. Андай неме эмес. Айылыңызда тентек болуп турсуз, 5-классыңызда мектептен дагы айдалгам деген сыяктуу интервью берип турсуз. Анан ошол тентектегиңизди көрүп, айылдаштарыңыз же болбосо сизди көргөн мугалимдериңиз сизди ушундай деңгээлге жетет деп ойлошконбу? Мен ойлошсо керек. Эмнеге дегенде мен 5-класска чейин жакшы окугам да. Мен тарыхты, математиканы, мен эжекелерим жакшы окугам мен негизи. Ошо 5-класстан кийин кичине мындай шок болгом. Бирок эми ага чейин эле шок болгом негизи. 1-класска чейин элечи. Ошо 5-класстан кийин уже жакшы окубай баштадым да. Бирок ага чейин тарых, математика сабактарын жакшы окучумун. Физика. Шок болуп күндө урушчумун, бирок айылда делечи. Эшик суук болуп калды, үйгө кирели. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Войковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Москвага мигрант болуп иштөө үчүн баргансызбы же ММА'ды улантуу үчүнбү? Жок, Москвага жумуш кылып баргам. Эң 2016-жылы баргам, 18ге чыгарым менен. 2016-дан баштап иштеп жүрдүм. Подмосковада иштеп жүрдүм. Подмосковада иштеп, анан кийин ал жерден жумуштан кетип, жанагындай дворник болуп иштеп жүргөм. Ал жерден жумуштан кетип, башка жерге бардык, ресторанга. Ал жерде иштеп жүрдүк, ал жерде бир жылдай жумуш кылдык. Ал жерден жумуштан айдалып кеткем. Жумуштан айдалып кетип, короче, ал жерде мындай да, ресторанда, бирок мындай бирде тамактар жей бересиңер, просто главный начальник көрбөш керек да, чоң да алчы ресторан. Анан бир кыз тамак жеп атып, тамактанып атып, короче, бир нак-пак жана алмалар жеп атып,
начальник көрүп калат айнектен. Анан ал мени таанып калат да, кызды тааныбай калат да. Жана начальник келет да мага айтат, жана жанында ким жеп атты эле кыз, айт дейт да. Анан мен айтпайм дейм. Эми жалко да ал кызды айтып коюш кыйын болду да. Анан айтат, эгер айтпасаң жумуштан кетесиң дейт. Анан айттым, смело. Ошентип жумуштан кетип калгам. Жана кызды айтпай, ал кыз калып кеткен иштеп. Ошентип ММАга болгон деги жолуңуз кантип башталды эле? ошо Москвага келгем, анан жумуштан айдалып кетип, Москвага келип, грузчик болуп иштеп жүрүп, залга кызыгат элем. Ночь иштейт элем. Анан уже эрте тренировка таппай, почти бир 2-3 айдай жүрдүм. 2 айдан кийин эрте мененки тренировка таап алдым кыргыздардыкын. Айкөл деген зал бар эле. Урматбек уулу Полотбек деген тренерибиз бар эле биздин. Ошонун залына баргам биринчи. Ал жерде 1 ай тренировка кылгам. Залга 3 күн барганда любительский турнир болуп атты. ММАда. Open Москва деп. Тренерим балдарды тандап келди. Сен чыгасың. Анан мени көрсөтүп, сен жакшы эле күрөшөт экенсиң, чыга бер деди. Анан бардым, барып эле немеден круговой турнирде, короче, бир күндө бир 4-5 бой урушуш керек. Анан барып жана жерде любительский спорту жаңы баштагам. Өмүрү ММА чыгып көргөн эмесмин, вообще эчтекени билбейм. Ошондо биринчи жолу чыгышым, биринчи чыгып оңойлуу утуп алдым. Мындай көчөдө урушуп жүргөм, мындай шок болгом, башташып жүргөм. Ошентип утуп алдым. Андан кийин бир өзүбүздүн залдан эле бир бала менен түшүп калганбыз. Анан агай айткан, сен чыкпай эле кой, бул сени травма кылып коет, утулуп каласың деп. Анан мен досум бар эле жанымда, классташым. Анан жана жерде досум айтсам, мен давай чыга бер, калтак жесең да деди. Анан агайга айтсам, травма кылып койбойбу дейт. Анан жанакы балага секинирээк ур деди. Менчи. Анан аяп кой деди, кыргыз бала деди. Жанакыны аяп кой деген бала кубалап жүрүп. Жана ошентип аны утуп, анан кийин финалга чыкканбыз. Финалда дагы чечен бала бар экен, өтө мындай жакшы, уже ал дагы профко өтүп калган бала. Ал экөөбүз 2 раунд ушуп, аны дагы утуп алгам. Анан ошентип кызыгуу башталган. Андан кийин грэплинг менен күрөш баштадым. Грэплингден дагы өмүрү күрөшпөгөм, бирок уже 1-2-ни алып, ошентип спортко кызыгуу башталган да. Бирок спортко кызыкканда мен ойлогон эмесмин да, жанагындай мындай прям профессиональный спортсмен болом дечи. Мен ойлогом, ушинтип иштейм, бирок ошо профессиональныйга 1-2 жолу чыгып, ушундай кылсам болот деп. Ошентип иштеп жүрдүм, анан бойго түшүп жүрдүм профко. Анан кийин мурда Россиядан блогер тарткан экен да, кыргыздардычы. Ушундай кыргыздар ушинтип тренировка кылат, анан тренировка кылып ушинтип орустарды урат, анан тонойт деп ошондой репортаж кылып чыгышкан экен. Блогеричи. Ошондон кийин алар ушундай спортсмен издешип, блогерлер мени неметип көрүп калышкан экен. Анан келди да, давай сени тартайлы деди. Анан хорошо деп тартылдык. Документальный болду, ал каерде жашайм, эмне иш кылам, кандай тренировка кылам, кандай достижение болгон, полный тартышкан YouTube'га. Анан жакшы жагын көрсөткөн да, короче, биздинчи, мына ушундай кыргыздар ушундай мигрант болуп иштейт, бирок жакшы жагынан көргүлө деген да биздичи. Мындай кыргыздар ушундай жакшы адам, ушинтип иштейт, келишет, мындай эч жака чыгышпайт. Тренировка кылат, жумушка барат, үйүнө келет, ушундай 2 саат эле уктайт деп ошентип сыяктуу тартышкан да. Ал эми ата-энеңиз ошол сиз спортто жүргөндө көп жаракат аласыз да. Сизге сарсана болсо керек эле. Конечно, болот да. Мисалы, колум мен операция болгондон кийин айтам. Мен анда травмам бар, анан мындай даже тиземен операция болгом, анда деле айткан эмесмин. Кийин айткам да. Ушундай депчи. Ошого по-любому кыжалат болушат. Спорту ташта, эмне кыласың, өзүң кыйнап депчи. Эми өзүмө жагат спорт. Кыргызстанда жакшы тарыхта мындай калтыргым келет. Ушундай историяда кийин биз өлгөндөн кийин биз жөнүндө сүйлөй турган кылып калтыргым келет да, мындай тарыхкачы. Ошол себептен дагы көпкө чейин жүрөм, травма албасам элечи. А сиздин ошол бойлоруңузду, уруштарыңызды көрүшөбү үйдөгүлөр? Ооба, көрүшөт да, прямой эфирден. Үйдөгүлөр көрбөй, үйдөгүлөргө айтпайм да, мына күн урушам, анан ал күн урушам деп айтпайм. По-любому соседтер, туугандарым мен урушаардан алдын уже, последний бойлорум уже
үйдөгүлөр өздөрү билип башташкан да. Марсель мончанчы күнү урушат, мончанчы күнү уже эфирлерин таап өздөрү эле көрүп алышат. Эми ошо спортто жүрүп жеке жашооңузга көңүлү бурбай калган учурлар болобу? Билбейм андай. Эми кыздар менен быйыл үйлөнөм деген ниет бар өзү негизичи. Быйыл үйлөнөйүн деп аткам өзү негизичи. Үйдү бүтүрүп алсам, ремонтун бүтүрүп, үйлөнүп, жакшы ниеттер бар эле, эми насип экен. Азыр ушундай үй ушундай болуп атат, көрөбүз. Дагы пешенеге жазган да. Может, үйлөнүп калам, может, үйлөнбөйм. Ушундай да. Баарына эле кызык болсо керек. Сиздин сүйлөшкөн кызыңыз барбы же үйдөгүлөр тапкан кызга үйлөнөсүзбү? Үйдөгүлөр тапкан кызга үйлөнөм. Жок, сүйлөшкөн эми мисалы муну алам деп, мынтип ойлоп коюшум мүмкүн, бирок мындай сүйлөшүп айтып жүргөн кызым жок. Бирок эми аракет кылтабыз эми тапканга. Пландап койгондор бар кичине бир-экөө. Бир-экөө деп алып. Эми бар да. Ар дайым Кыргызстан желегинин алдында чыгасызбы же көбүрөөк акча мисалы сунушташса башка өлкөнүн желеги менен чыгууга даярсызбы? Жо, мен мисалы өзүмө акча кызык болгондо кечээ эрке булан менен чыгып кетмекмин да. Неге дегенде колум сынган бойдон ал жерде бизде мындай да, мисалы утсаң утулсаң мисалы монча акча аласың дейт, болду ошо акчаны аласың. Сен утасың, утулбайсың, без разница, алар төлөп берет ошол акчаны. Эгер мен ошо акчага кызыкканда ошондо чыгып кетмекмин. Неге дегенде ал жерде аз акча болбойт да, мындайча айтканда бир машина алып алсаң болот турган акча. Азыр өзүмдө машина жок. Эгер мен өзүм ойлоп деген болсом, уже машина алып алмакмын, чыгып. Ошол себептен кыргыз элин көп ойлоп калам мен. Мен мисалы $1,000,000 берсе деле башка флаг көтөрбөйм да. Прям ушу сөзүмдө жаттап калсын. Кыргыз болуп туулдум, кыргыз болуп өлөм. Ошол себептен вообще никак миллион эмес. Дүйнөнүн байлыгын берсем башка флаг көтөрбөйм да мен, гарантиячы. Неге дегенде андай нерселер деле болгон, мисалы кошуп көтөрүп ал, ана мындай кыл деген нерселер болгон. Вообще мен интересно мага ал нерсечи. Өзүңүздүн баягы көрөрмандарыңызга каалоо тилегиңиз болсо айтып өтсөңүз болот, сизге эркин микрофон берейин. Чоң рахмат кыргыз элим ушундай колдоп аткандарга. Силердин поддержкаңар биз үчүн чоң мотивация болот. Азыркы учурда мен үйүм снос болуп ушундай болуп атканда комментарийлерди окуп мындай өзүмө келем да. Азыр вообще жагат болбой калган. Комментарийлерди окусам, давай Марсель карта жөнөт, давай биз салып беребиз деп бир жалган айтпайын, бир 80% эле ошондой жазылган да. Ошол себептен мотивация алып, наоборот, сүйүнөм. Ден соолук болсо, ал үйдү смело салам да кайрач. Ошол себептен кыргыз элиме чоң рахмат. Ушинтип колдоп аткандарга. Силер бар, биз бар. Мындай чоң рахмат. Эмне дейбиз? Алла разы болсун. Дагынам колдогула, bundan чоң жерлерге Кыргызстандын желегин көтөрөбүз, кыргыз элин таанытабыз. Ошо силерге дагы чоң рахмат, келип ушинтип неметкениңерге. Үйдүн проблемасын айтып бергенге. Марсель Мырза, сизге да рахмат. Алдыда боло турган беттештериңизге ийгилик каалайбыз, ден соолуктта болуңуз. Спортто көп ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиз. Рахмат. Чоң чай чейлем. Урматтуу Сокол медианын катталуучулары, бүгүнкү менин каарманым Марсель Мырза болду. ММА'дин мушкери десем жаңылышпайм. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ар бир үйдө аманчылык болсун.